Температура чыгаруу менен жакын ортодо же өзүңөрдү жаман сезсеңер, жакын ортодо ФАП же медицинский учреждениялар болсо, сразу кайрылышыңар керек экен. Коронавирус инфекциясынын жаңы штаммынын жайылышына жол бербөө максатында мектеп мугалимдери да окуучуларга класстык сааттарды өтүү менен алек. Анда омикрон штаммынын симптомдору айтылып, жана аны жуктуруп албоо аракеттерин көрүү зарылдыгы белгиленүүдө. Жакында чыккан омикрон штаммы боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мына Бишкек шаарында омикрон касалы менен касалданып, уже красный зонага өткөндүктөн бери уже биз омикрон жөнүндө буларга тарбиялык сааттарды күчөйттүк. Мына балдар өз колдору менен сүрөттөр тартып келип атат. Интернеттен омикрон жөнүндө өз билгендерин айтып атышат. Анан сөзсүз омикрон оорусу менен же башка оорулар менен касалдабаш үчүн өздөрүнүн сактоо жолдоруну буларга ар бир саат сайын түшүндүрүү иштерин алып барып атабыз. Камила Бегимова 9-класстын окуучусу. Коронавирустун жаңы варианты пайда болгон күндөн тартып, санитардык эрежелерди так сактап келүүдө. Ал бет кап тагынып, антисептикалык каражаттарды алып жүрүүнү адатка айланткан. Омикрон бул COVID-19 бир түрү. Омикрон менен ооруган мурун COVID-19 менен ооруган адамдар чоң улуу жашуу адамдар ооручу эле. Азыр жаш балдарга деле бул оорут. Антисептиктерди ар дайым колдонуп турушубуз керек. Адам көп жерлерде маска менен таап жүрүш керек. Масканы ар 2 саатта алмаштырып турушубуз керек. Сузак районундагы номер 24 Гүлнара Бакиева атындагы орто мектебинде 500дөн ашуун окуучу билим алат. Коронавирустун жаңы түрү өлкөдө катталган күндөн тартып, окуучулардын дене табы текшерилип, класстарга киргизилүүдө. Бардыгы ордуна түштү дегенден кийин мындай текшерүүлөр болуп аткан, бирок кичине басаңдатканбыз. Бирок дагы мынтип жаңы оорунун түрү чыккандан бери ушинтип күчөттүк да кайра эле. Текшерүүнү күчөтүп, анан бирки балдар ушинтип ооруп температура менен келсе, кайра үйүнө кайтарып атабыз. Эске сала кетсек, COVID-19 омикрон штаммы чоңдор үчүн да, балдар үчүн да бирдей коркунучта. Окумуштуулар 8 жаштан 12 жашка чейинки балдар арасында омикрон штаммынын жүздөгөн учурларын талдап чыгышкан. Болжолдуу маалыматтар боюнча 7 симптом көп тароодо. Алар чарчуу, баш оору, тамак оору, мурун бүтүү, чүчкүрүү, дене табынын жогорулашы жана жөтөл. Эгер мындай белгилер байкалса, тезинен дарыгерге кайрылуу керек. Бактыгүл Тешебаева, Бектур Иманалиев, жаңылыктар үчүн.